Молодая гвардияның жээгинен 10 соток участок сатылат. Биринчи линия под бизнес, чайкана, автомойка, чоңураак дүкөн саласыздар. Уш сыяктуу ишкерлик кылганга өтө ыңгайлуудай көрүнөт. И угловойдо жайгашкан бул жагы дагы көчө, бул жагы дагы чоң центральный көчө туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсин номери видеонун жүрүшүндө сөз менен айтылат. Инстаграмдан көрүп аткандар болсо, описанияда эсин номери жазылып турат. Барек, Молодая гвардия 173 даректе жайгашкан. Сиздер Маевка болуп калат. Молодая гвардия менен түз эле келерсиздер. Келсеңиздер, сол жакта Чыңгыз деген дүкөн, өйдөрөгөндө Жантай базары. Анан бир аз эле өтсөңүздөр, оң тараптан мынакей Восточная жана Молодая гвардия көчөнүн кесилишинде участогубуз жайгашкан. Ушундай машина көп жүргөн чоң көчөлөрдүн бири туугандар. Видеонун башында айткандай, чоңураак дүкөн, автомойка, эсто, чайкана саласыздарбы, бизнесмен байкалар өзүңүздөр участокты азыр карап көрөсүздөр. Түштүк чегара мынакей бул Восточный көчөдөн. Батыш чегара Молодая гвардия, түндүк чегара аркы Кошунага чейин. Жана ошондой эле Молодая гвардия тарабы участоктун туугандар 28 метр экен. Документ боюнча бул тарабы 40 метр, чыгыш тарап бул тарабы болсо 22 метр туугандар. Көчө тарабы бул тарабы 28, бул Восточный көчө тарабы 40 метр. Түзмө түз элер менен байланыш болот. Мынакей номерлер чала бересиздер. Документ боюнча 10 соток, фактически туугандар 11 соток экен. Жана ошондой эле могу тротуар. Тротуарга үйдүн заборунан кийин дагы мына ушунча аралык бар. Негизинен дүкөн иштеткендер, өйдөрөктө чайкана иштеткендер ушундай ушул жагыны жана клиенттер үчүн эме кылып койгондор бар туугандар. Эмне коп парковкага машина койгонго жай кыла алсаңыздар деле болчудай көрүнөт. Анан дагы бир жакшы жер, бул тарабынан клиенттер үчүн кирип чыкканга дарбаза, Восточный тарабын өзүңүздөр жумушчуларыңыз, персонал үчүн кирип чыкканга дарбаза кое алсаңыздар деле болчудай көрүнөт. Жакшы жер, природный газ бар туугандар, электр энергиясы 3 фазалуу, суусу бар экен. Бул мынакей участогубуздун түштүк тарабынан көрүнүшү, жана ошондой эле участоктун чыгыш төрүндө чоң үйү, навес, склад кошумча курулуштары. Үй туугандар 130 квадрат метр кирпичтен салынган, ошондой эле чыгыш чегара бул Кошунага чейин болуп калат. Мына бул Восточный көчө тарабы туугандар. Мынакей бул короосу. Ал тарабы брусчатка менен жасалган. Бул жакта мынакей ички ремонту да жакшы болгон, 130 квадрат метр болгон үй, навес, тапчан, кошумча курулуштары. Негизинен көпчүлүк алган кишилерге участогу кызыктуу болуш керек. Ошентсе дагы бир аз үйдүн ички тарабы жөнүндө да маалымат берип кетем. Мына бул участоктун көрүнүшү туугандар. Анан чыгыш чегара мына могу жерден сыртка жаткан окшойт. Кошумча курулуштары. И могу курулуш бүткөндөн кийин дагы Кошунага чейин аралык бар экен, 1 метрден көрө. Мындай эме, мынакей туугандар. Эми сиздерге үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бул үйдүн кире бериши, прихожкасы. Түз киребиз, мынакей калган бөлмөлөр. Жаңы эле ремонт дейт. Үйсү көрсөңүздөр ушундай жакшы ремонт. Отопление батареялары. Бул жагында ванна, душ, ажатканасы. Жуган машиналарды, и бул жагында кухня, тамактануучу бөлмөсү. Бул тарапта эшиккен да кирип чыгат экенсиздер. Ал жакта отопление котел жайгашкан. Үйдүн ушул жагында отопление котел жайгашкан бөлмө дагы бар туугандар. Кызыл китеп, керектүү документ, техпаспорттары бар экен туугандар. Баасы болсо $300,000 суралып атыптыр. Да реальный клиенттер менен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Эсинин номери 0700 42 69 24. 0700 42 69 24. Түзмө түз элер менен байланышасыздар, лайктан басыңыздар. Ушундай объект издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.